медициналык процедуралык бир бөлмө бар экен. Мен жапкандан кийин эле, бирок эч канча күн өтпөй, ошол мен иштеп аткан эле местага башка жарандарга уруксат беришет булар. Санитардык экспертизадан өткөнбү? Наркынын ишмердүүлүгүн токтотуп, мыйзамсыз экенсиң, санитардык нормага жооп бербейт экенсиң деп. Экинчи киши ошол эле ишти кылып аткандыгын неге көрбөй атасыз деген суроо берип атабыз. Бир да блогерге, журналистке отчет берүүнү милдеттүү эмеспиз. Бул жактын лицензиясы барбы? Лицензиясы бар. Көрсөк болот. Onu лицензиясы мен Айжарктын эжемесин сюжет кылган. Бүгүнкү күндөгү бийликтин кылып аткан жакшы иштерине жардам берели деген болсо анда канча окшойсуз. Как даярбыз сен менен даярбыз. Любой ишке даярбыз. Алип Бекович бага жоопкерчиликтүү катары сөгүш алып атат. Мына Алип Бекович, сиз Мунун жыйынтыгы мына президенттин саясатын колдойм, мамлекеттин саясатын колдойм деп экөөбүздөн бир ооз айтып отурдуңуз эле. Азыр эле бул жактан коллега өтүп сизге сөгүш берилиптир. Бул деген сөз эми мен берген жокмун, эл берген жок. Атайын компетенттүү органдар сизге сөгүш берип атса, анан сиз мындай өзүңүздөн да кичине кемчиликти көрүп, анча-мынча жетишпестиктерди туура кабыл алып, кел чогуу иштейли, мындай кылалы, моягын оңдойлу, антели мынтели деген нерсеге өтүшүңүз керек да, туурабы? Сиз туура айтып атасыз. Мына ошо Ленина 901/2 дарегиндеги 12 кабаттуу үйгө санитардык зона кантип уруксат берип койдуңуздар? Санатчылыкта бул курулушка уруксат бере турган ишкана. Жок, санитардык зонаны сурап атам мен. Курулушка өтүп беребиз. Курулушка уруксат берип. Мүрзөнүн жанына болобу негизи шаар ичинде? Мүрзөнүн санитардык курулуш зонасы. Ошол жерде тиешеңиз бар экен эле. Тиешем бар. Ал боюнча кургузгандар иш жаап койду. Курулуш иштеп атат, даже ал бүтүп калган турат дейт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Саламатсыздар урматтуу достор. Мен азыр Ош шаарында жүрөм. Тагыраагы Черемушка кичи району, Рыспай Абдыкадыров көчөсүндө турам. Биз бир кызыктай жагдайга күбө болуп атабыз. Бул жерде медициналык процедуралык бир бөлмө бар экен. Бүгүнкү сиздерге айта турган, көрсөтө турган маселе санитардык эпидемиологиялык кызматтын ишмердүүлүгүнө байланыштуу десек болот. Буга чейин эсиңиздерде болсо Ош шаарындагы тамак аш коопсуздугуна байланышкан бир катар тамак берүүчү мекемелерди чагылдырганбыз. Анын жыйынтыгы кандай болду, эмне болду деген суроолор, ошол иштер боюнча бир жыйынтыгына келдик. Анан ушул көрсөтүү чыккандан кийин бизге Ош шаарынан дагы кайрылуулар аябай көп түштү да. Анын бири бүгүн азыр сиздерге чагылдырып берели деп турабыз. Аты жөнүн, анан өзүнүн жүзүн көрсөтпөнү туура көрүп атат. Медсестра десек болот. Ушул жактан ийне сайуучу бөлмө ачып, процедурный ачып, анан шаардыктарды тейлеп, жумуштан сырткары кызмат кылып келатыптыр. Бирок кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайлар менен аны ишин токтотуп, санитардык эпидемиологиялык кызматы келип, талапка жооп бербейсиң, сен шарттарды аткарбай атасың деген жүйөнү келтирип туруп, мекемесин печат басып, жаап кетишет. Андан 2 күн өтпөй, ошол эле кызматты, ошол эле ишти кылуу үчүн башка бир
жаранга ошол жерди ачып берип, башка бир жаран ошол эле шартта ошондой эле кызматты бүгүнкү күндө аркалап келатыптыр да. Анан кеп кезегин өзүнө берели, кандай болгон, эмне болгон жагдайды түшүндүрүп берсин. Анан ушул көрүнүштү биз ошол санитардык көзөмөл кызматына барып, суроолорубузду ошого берели. Келиңиз. Мен буга чейин Сиздин аты жөнүңүздү, анан жүзүңүздү көрсөтпөнү өтүнүп атасыз, э? ооба. Жарайт. Маселеге өтсөңүз, эмне болгон, кандай болгон, эмне болду эле? Мен буга чейин процедурный кабинет иштетип жүргөнмүн. Канча жылдан бери? 2022. Бул Абдыкадырова көчөсүндөгү күзүндө ачылган болчу. Дагы бир точка бар. Ал Өзүңүздүн адистигиңиз боюнча? мен мистрамын. Анан ушул 2 точканы тең иштетип жүргөм мен без лицензия, ооба. Бирок мага келип жап дешет, СЭСтен келет да жап дейт. Кайра келишет, хорошо деп жабам. Мен уже мыйзамга баш ийип, макул анда жапсам жабайын деп жабам. Мен жапкандан кийин эле, бирок эч канча күн өтпөй, ошол мен иштеп аткан эле местага башка жарандарга уруксат беришет булар. Ал жер лицензиясы жок. Анан мен иштегенге болбой, анан булар иштегенге кандай уруксат берип койду? Мен ошол мага бүдөмүк Сиз боюнча сүйлөшө албапсыз да? Мен сүйлөшө албадым окшойт деп калдым. Себеби бул жерде кандай СЭСтин өзүндө бир чоң мафия барбы түшүнбөдүм. Мен бир нече жолу СЭСтин ошо главврачына деле барып кайрылдым. Бирки замдарына деле барып кайрылдым. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Бишкектен Минздравга деле кайрылдык буга чейин. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Просто Не деп кайрылдыңыздар эле? Ошто ушундай ситуация болуп атат. Мен иштеп жүргөнмүн, мага болбойт деп мени жабышты. Хорошо, мен штрафтарын төлөп жаптым. Анан мага болбойт деген мистан бул жарандарга кандай берип койду, кантип булар иштеп атат дейм да. Если булар иштесе, анда мен деле ошо мурдагыдай эле өзүмдүн ишимде иштей берсем болмок. Баарына эле тиричилик керек негизичи. Минздравга кайрылдым. Аман деген мырзага кайрылдым. Ким экен ал? Лицензия берет окшойт. Лицензионный отдел экен. Кайрылдык. Ал Не деп жооп деле берди? WhatsApp'тан жооп берип атты. Каралат мен жөнөттүм деп. Балким бул жактан СЭСтен главврачтар менен сүйлөштүм, эмне кылды, мен аны билбейм. Бирок мен кайрылдым. Бишкекке деле Бүгүнкү кайрылдым. күндө иштеп атат азыр бул жерде, э? Азыркы күндө иштеп атат, ооба. Бул эле точка эмес, негизи башкалар деле бар, иштеп аткандарчы. Бирок ушу эл катары болбосо биз эле иштей берсек болмок да, если мындай мыйзам иштебей турган болсочу. Мыйзам иштесе, анда баарына бирдей карап, бул деле жабылыш керек болчу да. Кардыма эмес, кадырыма айлайым дегендей болуп аткан кезиңиз Ошондой экен болуп да. атат. Себеби мен бир местаны түптөш үчүн деле аз убакыт керек болбойт. Мен ошол 4 балдын ичинде Клиентти отуруп топтоп бул жерге үйрөтүпсүз, анан үйрөткөм. акырын бошотуп чыгып кетипсиз. Анан мен Эсен мырзага барып жолукканда да, кызым, элди биз ойлоп, биз мамлекетти сыйлап алсак, жолуккан? Эсен мырзага жолуккан. Ал ким? СЭСтин главврачы. Мен жолукканда, кызым, если биз өзүбүз адамдарды сыйлап, медиктер биз өзүбүздү сыйлап, биз мыйзамды сыйлап, жакшы иштебесек, анда элдерди ким ойлойт деди да. Кооз сөздөр. Ооба, ошентти. Анан мен макул дедим дагы. Патриоттук сезимдер. Жаптым. Отур деп жаптым, печать этип кетишти, хорошо жаптым. Штрафын төлөдүм. Если булар просто күйгөн жерим, если булар ушундай темпте эле иштеп атат, мен даяр кылып пациент көндүрүп койдум да. Пациент көндүргөнгө деле аз убакыт кеткен жок. Адам менетин мындай жөн эле эме кылып коюшту. Булар, мен ойлоп калдым, как плановый болуп эле бул сүйлөшүлүп келип туруп эле, анан мени сүрүп, анан булар ишке келип калгандай эле болуп калды да мага. Булар иштетип аткан ишкерлер дейбизби, дарыгерлер, э? Дагы башка шаарда ушундай эме кылабы же сиздин эле ушул эле точканы болду? Жок. Бул мен азыр бул жерге дагы бир интервью берген бир эже келет болчу, бирок ал бошобой калды. Ал эже дагы ошентип кудум мен сыяктуу эле иштетип жүргөн. Аныкын деле ушинтип алып коюшту да. Сиз бир адам эмессиз. Ушулар бир канча кишиден алып атабы? Азыр ушул күндүн өзүндө бир 5 точка иштетип атышат да. Азыр сизди алгандын ээлери, ошолор. Жанагы сиздин коллегаңыздыкын да алып койду. Аныкын дагы алып койду. Ал деле бул кандай десем, монополист болоюн деп аткан экен да. Мындай адамга негизи чоң эле мындай стресс алып келет экен. Себеби сен өзүң даяр окуттың. Сен адам чогулткансың, менет кылгансың. Анан эле бирөө келип даяр эмеге иштеп атса, билбейм, өтө эле эме болот экен. Күйбөгөн жериңиз күл болот дегендей, э? Кандай десем, мындай таанышы бар же акчалуураак адамдар эле сүйлөшүп,
ушинтип иштей берсе анан бизге эми окшогондор ачык айтсаңыз да мындай сизден келип намек кылыштыбы мындай же сиз өзүңүз түшүнүп аларга жок сүйлөшө албадыңызбы? мен өзүм түшүнүп сүйлөшө албапмын мындай мен өзүм көзүм менен ачык айкын көрбөгөнүм үчүн бир нерсе деп деле айта албайм бирок что түшүндүм буларга ошо акчасын берип же бир сыртка чакырыппы мындай секретный сүйлөшүп анан текшерүү келгенде болду мен карап коем жаап тур бүгүнчө анан эртең ачасың ушинтип иш кылышат экен да ошентип түшүнүп калдым менчи Коргоого алат экен десеңиз коргоого алат өздөрүчө если документальный может текшерип барсаң может журналдарында список жок чыгаттыр аны билбейм бирок ооз-эки түрүндө эми өздөрүнүн связы менен кандайдыр ушинтип туруп иштей беришет экен да түшүндүм эми мисалы ар бир ушул бул маанилүү кооптуу өтө көңүл бура турган тармак десек болот да адам ден соолугу менен иш алып баруу биринчиден сизге да уруксат бербеш керек болчу ооба сизге дагы мүмкүнчүлүк бербеш керек болчу ооба демек сизге ошол салган тыюуну баарына кылыш керек деген нерсени айтып атасыз да бул нормалдуу эле логикалуу эле сезимдер десек болот түшүнүктүү анан эми мисалы перечень документтер деп коет бул процедуралык ачыш үчүн дагы өзүнүн талаптары бар ооба санитардык талаптары юридикалык талаптары техникалык талаптары деген түшүнүктөр анан бүгүнкү күндө ошол талаптар оңолуп балким ачып койгондур же баягы эле бойдон сиз иштеткендегидей эле өзгөртүлгөн жок эми жокпу ошол эле боюнча да эми ал место чоңоюп чоюлуп кетпейт напримерчи чоңоюп чоюлуп кетпейт местанын аянты да нормада бар деле да нормада бар да түшүнүктүү экинчи маселе бул жерде лицензияны алыш үчүн атайын санитардык экспертизадан өтүш керек ооба экспертиза келиш керек экспертизадан өткөн жок эмеспи эми может ушул күндө сиздики өткөн эмес беле меники өткөн эмес болчу бирок демек ал өтпөсө лицензия да берилбейт да ал өтпөсө лицензия берилбейт экспертиза бөлүмү келет полный баарын метр квадратынан бери өлчөйт даже ошол жердеги буюмдардан бери талапка жооп бериш керек анан экспертиза бөлүмү көрүп чыккандан кийин санзаключение берет ошонун негизинде Бишкектен лицензия алып анан иштегенге болот түшүнүктүү ошого сиз адилеттүүлүк издейсиз адилеттүүлүк мыйзам баарына бирдей иштесин бирдей иштеш керек ооба чоң рахмат кайдыгер карабай ушундай кайрылгандыгыңызга рахмат бирок сиз иш башталганда эле мыйзам алкагы менен кеткениңизде балким мындай жагдай шарттар жаралмак эмес экен балким жаралмак эмес ооба эми акырындан аракет кылат экенсиң ар бир нерсеге элечи эми мындан чоңураак да миссияларды алып кудай кааласа эми иштетебиз ушинтебиз деген ойлорубуз бар болчу просто ага жетпей эле эми бул жактан эми даяр эле оокатка башка эле адам келип азыр ушул күндө иштеп атат да түшүнүктүү биз бул боюнча сиздин суроолоруңузду ушул окуяны санитардык көзөмөл борборуна барып коебуз кандай түшүндүрмө беришет анын да жообун буюрса шаардыктар көрөт прокуратура көрөт анан өзүнүн баасын берет рахмат сизге чоң биз азыр имараттын ичин бир баш багып коелу анан жагдай кандай акыбал кандай экенин көрүп кетели урматтуу Москва шаарындагы мекендештер эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот +7 977 110 34 11 мына Рыспай Абдыкадыров көчөсүндө бакыйып жазылып турат ийне сайуу бөлүмү процедуралык кабинет деп азыр ичине кирип көрөлү мындайча айтканда бул шаардыктарга тейлөө кызматын көрсөтүп берем деп атат да азыр бул жак дарыкана экен бул жак могул жак окшойт ийне сайуу процедуралык бөлмөсү бул жерде эч кандай лицензиялык номерлер көрүнгөн жазылган эмес саламатсыздарбы уруксатпы атым Улукбек менин бул имарат боюнча маалымат алып коелу дедик эле сиздер атыңыз ким Майжамал. дарыгерсизби кандай Медсестра болуштум. медсестрасызбы канча убакыттан бери иштейсиз бу жерде Бул жерге жакында эле келдик.
Эмне кызматтарды көрсөтөсүздөр? Бизге назначениясы менен келген адамдарга ошо уколун Дарыгердин көзөмөл буйругу менен. дарыгердин назначениясы менен келишет. Аха. Ошолорду гана жасап беребиз ошо. Түшүнүктүү. А бул жакта эмнелерди кызматтарды көрөт экен жазып коюп турсуздар? Прейскурант, а? Прейскурант. Эмне экен? По полочкам айтып бербейсиз? Жамбаштан внутримышечный, внутривенный, внутридетский, внутривенная инфузия, ципроксиметрия ушулар да. Ошо. Аха. Ошо дарылар ошо каратып, ошо неме айтышат, өздөрү төлөшөт да. Ошо. Жарандар кимге төлөйт аны? А? Кимге төлөйт? Ошо биздин үстүбүздөн мен бул жерге иштейм да. Аха. Ошол жака төлөшөт да. Түшүнүктүү. Болжолдуу канча киши күнүнө келип кетет? Күнүнө бир 20 келет да, ошо назначениясы менен ушундай келет. Сиздер кандай кыласыздар? Бул жерге келдим, мисалы мен келдим, эмне кыласыздар? Назначенияңыз менен келесиз, ошо назначенияңызды окуп туруп, анан карап, ошо жасап беребиз. Ошо анан да М-банк төлөшөт, ошо через М-банк төлөгөндөр болот. Ушундай да. Ал төлөм системасына өзүнчө келебиз азыр. Келди мисалы. Бул жакта внутрымышечный инфекция деп атат. Кандай кыласыздар? Каяка жатат, эмне болот? Бул жак шүрлүк бөлмөбү кандай? Жок, биз мындай мындай төшөктөргө салып беребиз да. Канча метр квадрат канча бул жердин? Метр квадрат канча? Билбейм точно. Ошо келип жатышат. Бул жерге жатат, сиз уколду илеткенсиз бул жерге. Азыр өздөрүнө перчатка алып келишет, өздөрүнө перчатка менен тазалап салып беребиз. Анан анысын ар бир пациенттен кийин чечип алабыз. Түшүндүм. Туалет каякта? Туалет уборный бул жакта. Бул жагына İşte деп коюштарбы? Больнилерге да кээде неме болуп калбасын деп анан мынтип обработка баардыгы ушул жакта да. İşteби? Суу барбы? Су бар. Просто больнилер көбү баягында улап салат да. Больнойлор кирбейт деп жазып коюптур да бул жакка, иштебейт деп, Бул жер эми мындай да. Бул эмелерди каяка төгөсүздөр? Бул жер утилизация болот. Каяка кетет? Утилизация алып кетет больницадан келип. Утилизация алып кетет. Больница алып кетеби? Больница жок, договор бар да утилизация мененчи. Буларды апарып, ошо мынандай жок, өздөрү жокотушат, биз тапшырабыз. Бул жакта Бул жерде мына ошо немеси, мына бул жерде кол ачкыч, бул жерде самын, ар бир немеден процедурадан кол ачабыз. Бул жактын лицензиясы барбы? Лицензиясы бар. Көрсөк болобу? Onu лицензиясы мен Айжаркын эже менен сиз сүйлөшүп коюңуз. Жок, мага сүйлөштүрбөй эле коюңуз. Лицензиясын илип койбойсуздар мындай. Сыртта эмеси номерация жок лицензиянын. Бар, Айжаркын эже ошол неме кылат да. Чалып көрүңүз да. Сиз билбейсизби лицензиясын каяка экенин? Мен жакында эле ишке кирдим да, мен өзүмчү. Бул жак эмне болгон бөлмө? Бул жагы мына неме банк экен да. Бул жагы ошо баягында алышат бияктан келип өздөрүчү. Ошо дырылдап турат. Бир эле эменин Ичине мурун киргизип койгон экен да, ошо бияктан алышат. Бул жак сиздерге карабайбы? Бизге карабайт, бул вообще карабайт. Бул банкка турат экен. Бул бизге ошо бөлмөнүн бияктан карайт. Ол фектериңизге азыр айтып коюн. Громко болгонуз. Эси ушул эжеби? Эси ким? Азыр. Айжаркын же? Салмазбы, берки ошо Улукбектен бир аки келип туруп ушу менен сүйлөшүп коесузбу? Азыр ошо өзүңүз сүйлөшүп койсоңуз. Ким бул? Ошо биздин шеф. Саламатсызбы? Саламатсыз, ким экен? Атым Улукбек мен. Фамилиям Карбеков. Эме боюнча келдик эле да, сиздердин мына ийне сайуу бөлүмүнө. Лицензияңыздар барбы? Сиз ээси болосузбу? Кимбиз сиз? Аты жөнүңүз? Мен эмес, азыр балама чалып берейин, ошол менен сүйлөшкүлө. Бул жак кимге карайт? Ошо баламдын атында да. Лицензия барбы сиздерде? Ооба, азыр сүйлөшөт сиздер менен, Качан сүйлөшөт? Учуп салбады. Балама чалып берейин деди, баласы экен да. Санитардык экспертизадан өткөнбү? Санитардык экспертизадан өткөн, санэпидстанция келип текшерип баяндалып турат. Сиз канча убакытта келип турат? Сиз ар бир 3 айда проверка кылып текшерет да. Акыркы жолу качан келип кетти? Акыркы жолу бизге майда келди да. Майда келип. Ким келди? Шефин билбейт экен, бир эже дагы бир 2-3 менен келген да. Анда биз смендешип иштейбиз да. Эки кыз бар. Түшүндүм. Анан не деп кетишти? Эмне замечание кылды? Замечаниясы ошо тазалык сактагыла дейт бизде.
Анын ар бир жумада биз ушу неме ар неделяда генеральный уборка кылабыз да постоянно. Анан ошо перчаткилерди алмаштырып, ушу баарын сактап, немеге санэпидстанциянын немесине баарын жооп берет да. Жооп берет деп кетишеби? Жок, эми неме кылат, эми конечно баягындай өздөрүнүн немесин айтып, бизге түшүндүрүп, мындай кылгыла деп кетет да. Анан калгандарын ошо өзүнүн биздин эже менен сүйлөшүп алат. Түшүндүм. Ошо андан я работать деген жакта айтсаңыз алып коеюн деп. Аны алып коюңуздар. Жарандар келип, бейтаптар ал болуш керек да, талап. Түшүнбү? Ар биринин өзүнүн талап келе деп мындан деп. Түшүнүктүү. Кантип байланышабыз? Тетиги камераны бейтаптардын үстүнө коюп койгонго болобу негизи? Первый помощь көрүп туруш керек да, баягында ар бириненчи эже берет да өзү үчүн. Түшүнүктүү. Бахилага турган жери жакында эле, бул жер өзү жакында эле ачылыптыр да. Канча болду ачылганына? Где-то ошо майда ачылды, майдын башында. Канча филиалы бар сиздин? Бизде филиал ушул жерде эле. Филиал пока эми эле ачылды да, филиал. Жок, дагы бар турбайбы? 4-5 деп атпайбы? Жок, 4-5 эмес. Бул жерде. Өздөрүнүн ушу Айжаркын же чечет да, мен ушул Чалып бериңизчи жагына Айжаркын ошол эле. же неме кылат. Мен билбейм да, бирок. Азыр эже да. Азыр макул. Азыр эже Айжаркын же? Алло десем. Айжаркын эже, сиз бул жака илинип туруш керек го? Ооба, биздикин азыр неме балам жүрөт эле. Азыр даярдап салат, неме жолугат өзү. Ал үйдө тура турган документ эмес да. Хорошо, азыр. Эмечи, экспертизадан өткөнсүздарбы? Ооба. Каякта кагаздарыңыздар? Ошо кагаздардын баардыгы ошо баламда да, мен билбейм. Балаңыздын номерин бербейсизби биз байланышалы? Балаңыздын номерин бере аласызбы? Азыр чалсам албай атпайбы азыр? Номерин жиберип коюңуз да бизге. Хорошо. Буга чейин урматтуу көрөрмандар, мына имараттын кичинекейлигин карап көрүңүздөр. Эми бул мунун мындай бурчу биягы банк экен. Анан бул жерден баштап мындай сразу эле бияка койкаларды коюп коюптур, жатат экен. Жарандар келип кайерге отурат? Зал ожидания дегени бар. Күтүү залы. Анан атайын немелер болот да, мындай квадраттарчы. Мынча квадрат болуш керек, мындай болуш керек деген. Булуңуз эмне? Бул жерде ошо күтүп отурушат да, мисалы эмнеге ушундай коюп берет, мында күтүп отурушат да. Анан Көп келбейт да бизгечи. вытяжка деген болот. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ош шаарындагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна кайрадан келдик. Буга чейин өзүңүздөр билгендей бир катар имараттарды тамак аш коопсуздугуна байланышкан маселелерди көтөрүп кеткенбиз. Анын жыйынтыгы кандай болду, эмне менен бүттү? Бүгүнкү күнгө чейин бизге кат түрүндө дагы же болбосо электрондук түрдө же ооз2 түрүндө дагы билдирүү бербеди. Жыйынтыгы жөнүндөчү. Анан аргасыздан ошол маселени жыйынтыгын азыр алганы, тактаганы келдик. Кандай, эмне деп жооп беришет? Негизи эле өзүңүздөр билгендей бул санитардык көзөмөл борбору ар бир имаратка жада калса жерлерге чейин булардын макулдугу, экспертизалык жыйынтыгы керек да. Анан көбүн эсе ушул нерселер коррупциялык акыбалдарга түртүп турат. Саламатсызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Сизге келаттым эле. Кечириңиз.
Alo. Bir объектке çıkıp gelmezler. Антек мага келсең, Саламатсызбы? Алейкумсалам. Денсаулығыңыз жақсы ба? Кандайсың? Рахмат. Сен жақсы? Сейіттасым Алипбекович. Орынбасар тұрбайсыз ба? Бірінші орынбасар тұрбайсыз ба? ооба, ооба. Alo. Жумали Мусакевич, биз кайрадан баягы эле санитардык коопсуздук боюнча сиздерге келип атабыз. Баягы өзүңүздөр көргөндөй бир катар тамак аш коопсуздугуна байланышкан маселеде материалды чыгаргандан кийин бир катар маалыматтар келип түштү. Санитардык коопсуздукка байланышканчы. Анан ошол боюнча кайрадан келдик. Жанагы экспертиза бөлүмү барбы бuyakta? Бар. Азыр ким? Азыр Эсенгүл. Бул жакта болсо чакырса болобу? Болот, чакырса болот. Немени чакырып өзүң деле кошо немени чакырып Эсенгүлдү. Ким эле аты жөнү? Эсенгүл. Матеипова. Матеипова. Азыр ал келгенге чейин баягы өзүңүз барып күбө болгон чагылдырганда бир катар объектилерге барганбыз. Анын жыйынтыгы бизге расмий дагы кат түрүндө да, электрондук же ОЗЕК түрүндө дагы маалымат келбеди да. Мен өзүм бир катар барып азыр көз чаптырып кеттим. Буга чейин сиздердин менен биргеликте замечаниялар берилген, айыппулдар салынган. Анан ошону жыйынтыгы кандай болуп бүттү? Бүгүнкү күндө сиздердин талап аткарылдыбы? Биздин талап негизинен Атын атап баштайлы. Жанагы Ислам Мата деген самсаканадан баштайт. Билесиздер, ал жерде ошол шаардык кеңештин төрагасы отурган, вице-мэрлер чай ичеткен ал жерден. Ошол жердеги жагдай эмне болду? Оңолдубу? ал жактагы жагдай негизинен ал жерде производственный баягы помещенияларга көп көңүл бурганбыз. Бирок ошо обед убагында болгондуктан адам одновременно бир убакта келип калат да. Кичине баягы неме болуп калса керек, анан тырмакка дегенбиз да. Эми тырмак алуусу ал өзүнүн администратору бар, күндө карап, күндө неме кылыш керек. Биз канча деген ага чейин дагы немелерди өткөздүк, жолу ушуну түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми алардыкы ал жөнүндө оңолду, чындап эле производство помещениялар баары ордуна келди. Алар баягы кээ бирлери баягы мындай телевидение тартуу учурунда элдин баары эле сүрдөп кетет эмеспи? Барганда эле тем более кээ бир адамдар мындай менен иштеген сүрдөп кетип, айта албай, көрсөтө албай. Отак негизинен производство помещениялары негизинен бар да. Бар бекенинде. Мындай ар бир тамак жасаучу, un жасоочу, un камыр неме чөп немелер бар. Оңдоо иштери жүргүзүлдү. Оңдоо иштери жүргүзүлдү. Талапка ылайык болдубу? Талапка 100% ылайык болсо дагы жакын болду. Эми да санитардык көзөмөл борборунда мындай жакын болду деген түшүнүк жок да. Талапка ылайыктуу же ылайыксыз деген эмеси? Ылайык. Ылайыктуу азыр. Азыр ылайык. Мен Иштеп атабы? азыр бул бир канча күн жабылып турду. Бир канча ошодон кийин. Жок, азыр иштеп атабыз. Азыр уш кезде иштеп атса керек. Сиздерден корутунду алыштыбы? Бизден кортунду бербейт. Азыр мен санитардык именно ушуну жетектеген адисимди чакырайын. Ошол сиздин барбадыңызбы, Сейит Алипбекович буга? Иштериң кандай? Эми сен ушул жумушту аткарып, бизге жардам катары көп иштерди кылып жүрөсүң. Элдерди санитар жактан тарбиялаганга да чоң салым кошуп жүрөсүң. Муну биз билебиз. Ошонун аркасынан Бишкек шаардык кеңешке депутат болду. Мен дагы шаардык кеңештин бывший депутатымын. Мен Бишкек кеңеш, шаардык кеңеш кандай экенин жакшы билем да. Бир жылга депутат болуп иштеген. Маселе, мен сени менен против мындай бир каршылык эч нерсем жок. Просто чогуу иштеп элдин
санитардык маданиятын көтөрүлген болчу болсок, анда экөөбүз сен өзүңдүн линияң менен, биз өзүбүздүн линия менен бир топ элге кызмат кылып атабыз деп айтсак болот да. Мен сенден просто суранышым жанагы азыр биздин жетекчини мындай бир как подотчетный лицо катары суроо салып атканың бираз туура эмес деп сезилип атат. Себеби жашында бир топ чоң. Сен биздин балабыз менен теңсиң. Анан азыр бул кандай максат менен келип ушул нерсени айтып атасың, эмне максат менен көздөйлү, ушуну бир чогуу талкуулагалы белек, чогуу иш кылайлы, чогуу жумуш кылайлы. Анан кийин эле билесиң дейм. Мен көп жерде кыдырып жүрөм. Мен ошондой мүмкүнчүлүк бар. Мен отпусканы жылда бөлүп алам. Анан көп жерлерди көрүп жүрөм да. Жакынкы чыгыштын өлкөлөрүн, өнүгүп аткан өлкөлөрдү көрүп, барган жерде өзүбүздүн тиешелүү маселелерди көп карайм да. Туристтер кандай тамактанат, бизди бошко салыштырам, Бишкекке салыштырам. Анан кийин бир топ маселелер бар. Жок эмес. Сейиткасым Алпекович, биз азыр буга чейинки иштер боюнча сабактарда бир кандайдыр максатта көздөп туруп жумуш кылбайлы. Келип эле баягы прокурорду баштап сурай баштадым, бир акча эмес дейм. Кандай дейсиң? Ошону Алпекович мен дагы мындай деп киши менен анан кийин биз мисалы үчүн бир дагы блогерге, журналистке отчет бергенге милдеттүү эмеспиз. Мындай кылганда. Бирок силердин материалыңар менен мындай реакция кылып чогуу иштешибиз керек. Элдин арасында жумушту жүргүзүшүбүз керек. Ошондо мындай бир бирибизге түшүнүктүү мамиле кылып туура багыт кайчып барсак да. жок, Сейиткасым Алпекович, сиз биринчиден бул жерде биринчи орун басарсыз да. Бул сиздин сектор, санитардык коопсуздук маселеси. ошо боюнча иш алып бара бергилечи Гүлмира менен. Мен 40 жылдан бери Самар жашайм. Мага ошол адистер аз эле калды. Сиз жөнүндө жакшы билебиз. Мындай буга чейин ушул шаардык кеңеште иштегендигиңизди, анан эми азыр сиздин ишиңиз жөнүндө деле бир эки суроолорубуз бар. Азыр мындай кылалы, Сейиткасым Алпекович. Биз азыр буга чейин сиз жок экенсиз да. Биз аябай мен жок эле бирок жок эле мен бирок толук маалыматым бар сенин келип кеткениң боюнча. Аз мындай кылбайлы. Мен сизди уктум да аягына чейин. Бир аз кичи болсок деле сураналы, кичпейилдик үчүн биз оюбузду толук айтып алалы. Эме болуп атат да. Буга чейин биз келгенбиз, ошол мезгилде сиз жок экенсиз, анан жетекчи өзү баш болуп барып ушул маселени жеринен көрүп келели деп, анан коллективдеги негизги жооптуу жетекчилеrini, бөлүм башчыларын ээрчитип алып, акыбалды барып жеринен көргөнбүз. Аны бир эле Ош эмес, Кыргызстан боюнча көрдү. Өзүнүн баасын берип атышат. Анан эми санитардык система, коопсуздук бул реформа болушу керек. Бул тармакта өзгөрүүлөр кириши керек. Анан элдин коопсуздугу баягы боору алмаштырган, бөйрөк алмаштырган, мунун баары азыр илим медиктер экөөбүздөн бирөөбүз кайрылып атышат. Тамак аштын айынан көп оорулар ушундай балия болуп атат депчи. Эми ал өзүнчө маселе. Бүгүн биз сиздерге келгендигибиз буга чейинки материалды бизге эми бул ОЗЕК түрүндө айтылган да. ОЗЕК түрү дагы бул официалдуу болуп эсептелет. Анан бизге расмий бир жооп берип койсоңуздар, ушундай иштер болду эле, ушундай болду эле дегенде, балким азыр Алпекович айткандай биз бул жерде жаман көрүнбөй, балким катты окуп ошого жараша реакция кылып отурмакпыз. Жок, Улукбек, мындай болду да. Бул жөнүндө негизи айтылган эмес, жооп берүү маселеси боюнча так биз жоопкерчилиги. Алпекович да туура сөз козгоду, чындап. Биз мисалы үчүн мен өзүм алайын, мен дагы канча жыл иштеп, өзүмдүн линиям тарабынан сенен да кат көтөргүз бир мындай элге кызмат кылдым да, патриоттук Менен дагы же башкадан дагы эми эл баары аны кара көзү басып берет. Линиябыз боюнча кылып келатабыз да. Эми чындап эле туура да. Эми мындай да, көп жерде агай жетекчилер
компетентсиз болсо ошол тармакта иш бир алгылыктуу кетпейт да. Мисалы эми сизди карап көрө турган болсок, сиз жөнүндө да маалыматтарды айтып атышпайбы? Бизге эми ушак үчүн иш алып барбайбыз да, аны айта берсек баарын сөз көп. Ошон үчүн анан экинчи маселе, Алипбекович айтып атпайбы? Биз отчет бергенге милдеттүү эмеспиз депчи. Эми мамлекеттик кызматкер өзүнүн оюн же өзүнүн пикирин айтканга укугу жок да. Ал үйүнө барып өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин айтса болот. А бирок мамлекеттик мекемеде, мамлекеттик кызматта отурган адам мамлекеттик талап, мыйзамдарга гана шилтеме кылып, мыйзам алкагында, мыйзам чегинде жооп берип, мыйзам чегинде сүйлөш керек. Экспертизада жалгыз ушул айым иштеп турбайбы учурда сиздерде? Жападан жалгыз. Азырынча ушу Бош орундар. бош орун Ваканттуу орундар барбы? Вакант эки орун бар. Канчадан бери бош ал? Ал 1 жылдан бери. Илтейге Бир Ош жылга жеткен шаарында жок, 1 жылга жеткен жок. Канча болду эми заказчик кеткенине? 6 ай болду. 6 айдан бери бош турат. Азыр анан кийин анын ишин мына зам турат, курирующий замдар аткара беришет. ошол биз эмнеден айтып атабыз? Сиздин иш боюнча дагы биз эми анализдеп карап атабыз да. Мисалы, Жумал Мусакевич 6 айдан бери ваканттуу орун бош болуп аткан болсо, 6 айдан бери Илтейген Ош шаары канча? 6 ай болду элек ал немеде жүрдү да. Экинчи борборубуз. Анан азыр сөзүмдү аягына коеюн. Жалгыз Эсенгүл Матипова, Матипова. Сиз экспертиза кызматында эксперт болуп иштейт экен жалгыз. Биз билебиз, санитардык экспертиза бул бир гана тамак аш коопсуздугуна эмес, жалпы имараттарга канча деген курулуштар курулуп атат, канча деген объектлер бүтүп атат, канча деген жерлер курулушка даярдалып атат. Ар бири экспертизадан, санитардык талаптан өтөт да. Анын баарына жалгыз, жападан жалгыз бир турмактай кызматкер кантип жетишет деген суроо бизди таң калтырып келатат да. Суроо эми жооп берели. Алипбек жооп бериңиз. Курулуш тармагына жум берет. Ким жооп берет буягына? Мындай кылалычы. Мыйзамды жакшы билесиң. Жок, Алипбек Алипбекович, мындай кылбайлы, эми жетекчиңиз жагыңызда турат. Биз азыр сиз улам эле мындай башка жака буруп кетип атасыз да. Экөөбүз отдельно менин ишмердүүлүгүм анан сиздин ишмердүүлүк жөнүндө өзүнчө сүйлөшөлү. Любой жерде, любой деңгээлде кандай болгон жерге сүйлөшкөнгө даярмын. Бирок эми пассивдүү сүйлөшөлү. Ну просто сомнение вызывает, чын айтканда. Сен келгениң, азыр суроо бергендериң уже башка жактан кабар берип атат. Мен явно билинип турат. Сен андай иш кылбадың экен. Зачем мындай иш кыласың? Кандай иш? Андай болбойт. Туура эмес. Мен жалгыз единственный бөлүмдө анан бул мындай да. Анан кийин бу Жабык маалымат бол. Экспертиза. Сен каяктан билесиң бул жалгыз иштеп атканын? Качандан бери? Ну сен де предварительный бир маалыматты алдың да, анан кийин келип уже сразу эле суроо берип такай баштадың. Биз бул жерде суроо мыйзамсызбы? Биз жумуш менен занятпыз, азыр бир жака кетип атканбыз. Негизи если тебе интересно, жүр биз менен барып келебиз. Эл үчүн иштейм десең, давай эл үчүн иштейли. Бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштейин деп сезип атасың да, сен мага кандай кылбайсың? Болбойт, туура эмес бул нерсечи. Биз жаш бала эмеспиз. Биздин 40 жылдык стажыбыз бар бул жерде. Анан кийин сен айтып жаткан экспертиза дегендериң ал мыйзамда жок нерсе азыр. Азыр эч кандай стройканы санап сансаң биз экспертиза кылбайт. Эч нерсени. Көрсөтүп бербейсизби? Кандай экспертиза кылбайт? Анан кийин аны кандай кылыш керек экенин. Мындай кылалы. Эмне кереги бар андан сенчи? Эгерде Сейиткасым Алипбекович бир максат менен бир нерсени жакшы бүтүрели. Бүгүнкү күндөгү бийликтин кылып аткан жакшы иштерине жардам бере берели деген болсо анда чоң иштешебиз. Сиз даярбыз, сен менен даярбыз. Любой ишке даярбыз. Эмоцияга алдырбаңыз. Мен алдырган эмесмин, алдырбайм да. Анда маселе жөнүндө сүйлөшөлү. Анан сиз азыркы сиздин анализиңиз, выводуңуз өзүнчө бир неден кабар берип турат, неден кабар бербей турат, аны эл өзү таразалап, баалап берет. Мен элге ачыкмын. Дагы бир жолу айтам. Мен бир жерге барып кеткенден кийин мага 1000 кат түшөт. Ошол 1000 каттын арасынан мен анализдейм. Булар эмнеге мындай болуп атат, неге мындай болуп атат, неге мындай болбой атат, неге кыймылдабай атат, неге жасабай атат дегенде анан түшкөн материалдардын баарын анализдеп туруп, анан мен булар системдүү түрдө мондай экен, системдүү түрдө мындай паракорчулук мандемдер бар экен буякта. Биз
санитардык коопсуздукту жоюш үчүн кайсы точкаларга урушубуз керек, ошолордун кайсы жериндеги алешендиктерин чогуу күрөшүп токтотушубуз керек деген нерсе бул менин профессионалдык ишмердүүлүгүм. Анан ал боюнча сиз кимден кабар берип турат деген нерселерди өзүңүздүн выводуңуз. Сиз ишке өтпөйлүбү, ишке кандай дейсиз? Иш жөнүндө айтайын. Иш жөнүндө айтып бериңиз. Экинчиси айтайын. Мындай. Бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты сан көзөмөл багытындагы саясаты мындай. Бул объектилерди выборочно гана текшерүү. Баягы биз келип кеткенден кийин Ош шаарынын бир топ чиновниктери ошол жерде көп болгонсуптар катышкан. Ошолор бир иш аракет жасадыбы, сиздердин ишмердүүлүккө баа бердиби, баа берсе кимдерге, кандай деп баа берди? Сураганча түшүнүксүз болуп калды окшойт. Баягы ишмердүүлүк боюнча анан Кайсы ишмердүүлүк боюнча? ошол жердеги санитар талаптар аткарылбай калгандыгын көрдүк го чогуу. Ошол иштер боюнча Ош шаарынын жетекчиси, төрагасы да бар эмес беле, вице-мэрлер бар эле. Анан сиздерди координация кылып, сиздердин ишмердүүлүккө мындай сар эсеп сала турган орган катары жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү үчүн эмне чара көрдү? Адан кийин эле неме өткөрдүк, коллегия өткөрүлдү, тамак аш коопсуздугу боюнча өткөрүп, тапшырмалар берилип, 1 айлык текшерүү жүргүзүлдү. 1 айлык текшерүү. Анын жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгында азыр коллегиянын текшерүүсүндө бирөөсү ошол азыр иштен кетип отурат. Ким? Алик Бекович бага жоопкерчиликтүү катары бул сөгүш алып атат. Баягы сен айтып атпайсыңбы Гүлжан Жолбосун? Ооба. Ал жумуш орду каралып атат. Дагы бирөөсүнүн жумуш орду каралып атат. Сизге сунуштама келдиби? Келди ооба. Мына Алик Бекович, сиз Бунун жыйынтыгы мына президенттин саясатын колдойм, мамлекеттин саясатын колдойм деп экөөздөн бир ооз айтып отурдуңуз эле. Азыр эле бул жактан коллега өтүп, сизге сөгүш берилиптир. Бул деген сөз эми мен берген жокмун, эл берген жок. Атайын компетенттүү органдар сизге сөгүш берип атса, анан сиз мындай өзүңүздөн да кичине кемчиликти көрүп, анча-мынча жетишпестиктерди туура кабыл алып, кел чогуу иштейли, мындай кылалы, моягын оңдойлу, антели мынтели деген нерсеге өтүшүңүз керек да, туурабы? Сиз туура айтып атасыз, биз кудум ошол Андан эмне сиз жакшы иштеп аткан болсоңуз сизге сөгүш бермегиле? Мамлекеттин органдары берип атат сизге. Кемчилик болот. Анан Улукбек Ооба, мен айтпайм. Сөгүштү бир эле мен алып аткан жерим жок. Алик Бекович, Сөгүштү иштеген жерде сөгүштү министрлерден алып жатат. туура айтасыз, иштеген жерде кемчилик болот. Мен сөгүш алганыма Туура- керекпейм. туура Сөгүш реакция алсам, көрсөтөт. значит мен кемчилигим бар. Оңдошум керек. Мына Ошол маселелер бар. биз да ушуга кызыктарбыз да. Жетекчи, тем более жетекчилер терикпеш керек. Анан кийин мен мага сөгүш берип койду деп. Жок, сөгүш берилген болсо демек кемчилик бар. Аны жоюшубуз керек. Ооба, кемчиликсиз эч нерсе болбойт. Анан Буга чейин текшерип кеткенбиз, ошолор жөнгө салындыбы? Бирден бир жооптуу адам сизсиз. Дагы бир жолу айтып атам. Бир гана сенин эмес, сенден башка журналисттердин дагы, биздикini эле сурап атабыз. Башкалар айтпай койгон. бүт чагылдырган материалдарына биз тараптан сөзсүз түрдө реакция болот. Жыйынтыгы чыктыбы? Улук. Сенин бул жасап кеткен, өткөндө жасап кеткен аркасынан канча жумуш болду. Эсен Мусакевич керек болсо өзү бар. Туурабы, сен менен өзү бар. Эч кимди кошуп берген жок. Мына мен өзүм барам деп өзү кошуп жүрдү. Анын аркасынан объекттер жабылып турду. Штраф болгонбу? Штраф болду. Административдик чара деген ошол көрүлүп атат бардык нерсе. Анан кийин андай эмес да, мисалы үчүн бул деген турмуш да. Сен машина айдайсың, мен машина айдайм. Машина айдайсың? Айдайсың, машина айдайсың. Сен кокустан нарушение коесуң да. Мындай кылалычы. Сиз эми жетекчи катары жооп берсеңиз, жетекчи катары жооп берип атам. Могу иш боюнча сүйлөшөлү, анан кийин кенен ой толгоолорду сүйлөшөлү. Азыр суроо, так суроого так жооп берип коюңузчу. Анда келип айткан, мындай максат менен келдим. Мынандай жумуш деген бар. Чогуу мынандай жумуш кылалы. Сен келип эле суроо салып атасың го сен. Келип андай кылып ата. Сен отура калып эле суроо салма да. Сен кел бул жерге, сен мамлекет ишканасына келдиң. Келип туруп, мынандай проблемалар бар экен. Түшүнүктүү. Мынандай кемчиликтер бар экен. Ушунун үстүнөн иштейли. Кандай кылсак болот? Сиз кантип атасыз? Сиз азыр ортого салбайсызбы? мен бул жерге Сейит Касым Аликбекович. Прокурордон бешип деле сурай бересиз. Сейит Касым Аликбекович, сиз көңүл буруп, телефон ойнобой, көңүл буруп отурганыңызда биз мен келгенде азыркы суроону бербей элеңиз. Дагы бир жолу айтам сизге.
көңүл буруп биздин келген максатыбызды жакшыраак түшүнүп алсаңыз. Биздин келген максатыбыз буга чейин келип кеткенбиз. Ошол санитардык алешендиктерди жоюу үчүн бир катар замечанияларды сиздердин мекеме менен биргеликте кылып кеткенбиз. Келип Ошону ошол жөнүндө айтпайсың, келип мен башында айтып атам, видео тасмадан көрсөңүз болот. Сиз көңүл бурбай отурганыңыз үчүн билбей калыпсыз. Экинчи маселе, Сейит Касым видео тасманы калагандай монтаждай бер. Ага мага баары бир. Сейит Касым Алипбекович, азыркы биринчи суроодо мына экспертиза мекеме адистиги боюнча эмнеге жападан жалгыз бир эле кызматкер отурат? Жападан жалгыз эмес, экөө болгону. Бир заведующий жумуштан кетти. Өзүнүн жумушта кетирген кемчилиги үчүн өзү кетти жумуштан. Азырынча 6 айдан бери азыр жалгыз. Бүгүн бизде бир эле экспертиза эмес, бизге Килейген шаарга башка бөлүмдөрдө да адистер жетишсиз. Качан бул Жакында эле кетти го. ваканттык эмеге келсе катышса специалисттер алат экенсиздер да? Алабыз. Түшүнүктүү. Издеп атабыз. Ош шаарындагы жарандар келип кайрылса болот турбайбы? Болот да. Санитардык эмени бүткөн өзүнүн кесиптин гана Ооба, эми ошондойлор келет да, фермер келбейт да сиздерге. Анан кийин ал жерде Анан окутуу керек, тасыккан адис керек. Түшүнүктүү. Ошол боюнча сиздерге кайрылса, урматтуу шаардыктар, бул жакта ваканттык орундар бар экен. Экинчи суроо. Сейит Касым Алипбекович, могу бизге бир кызматкер кайрылды. Медсестра кайрылды. Рыспай Абдыкадыров көчөсүндө процедурный кабинет ачылыптыр. Ошол кабинет боюнча маалыматыңыз барбы? Рыспай Абдыкадыров чоң көчөсү. Рыспай Абдыкадыров 41Ада. 41 ориентир айтып кетти. Парктын маңдайы. маалыматыңыз бар айтасыз. Ошол жер бүгүнкү күндө санитар талапка жооп береби? Биз неме бериптирбиз бир разрешение берилген. Жок, жүздөн сиз көрсөтөсүз да. Ал жердин сиз айтып аткан жерде бир гана процедурный эмес, еще стоматологиялык кабинет. О жер стоматологиялык кабинет, бу жерде стом кабинеттин врачы, бу жерде процедура. Ооба. 201 токтомдун талабына ылайык процедуралык кабинетте дарылоо алдын алуу мекемелердин курамында карала берет. Уруксат берилет. Ал жердин площади мен көргөнмүн. Бүгүнкү күндөгү площади туура эле келет, жалпы эле туура келет. Ал жерде вопрос бир гана маселе, спор маселеси врачтын кабинети деген маселеде келип туруп токтолгон. Аны мына бир айда боло элек мен саламаттык сактоо министрликтин лицензия берүүчү бөлүмдүн жетекчиси начальниги Осмонов Аман деген жигитибиз бар. Өзү келип бир айдагы боло элек толугу менен биз менен иштеп, ал лицензия отделе жана биз экөөбүз айтып аткан 72-нчи мыйзамдан сырткары ГАИде иштейт алат. Аларга таркалбайт деген ишкерлерди коргоонун мыйзамы таркабайт алар. Лицензиясы жокпу, любой время сутки текшере беришет. Текшерип 2,5 миллион 3 миллион тегин. 2,5 миллион сомдук штрафты салып, Кимге? ошолорго. Сиз айтып аткандарга бүтүп процедурныйына, стоматологиялык кабинетине, медициналык борборлорго бардыгы биригип, Ош шаары боюнча менин маалыматым боюнча тагы 2 миллион 600 миң TL штрафты салып, жаба турганын жаап өзгөрүп. Ал жабылдыбы ошол? Ал билбейм, адам бери биз карай элекпиз, адам бери мүмкүн иштеп аткандар, бирок ашуал иштеп аткандар бар деп туруп атабыз. Карасынчы мен. Ал деген ошо биздин үстүбүздө турган саламаттык сактоо министрликтин кылып кеткен жумушу. Жок, мен сиздерден ишти сурап атам. Санитардык талапка 201 токтомго 13 пунктуна туура келеби? 13 тиркеме. Тиркемеге. 13 тиркемеде дарылоо алдын алуу мекемелери жөнүндө кандай болуш керек, кайсыл жерге жайгашыш керек, Дыкат жазылган. Кандай болгон толук дыкат жазылган. Бүгүн барбы ошол жайгашышы боюнча туура керек, кошул боюнча туура керек. Санитардык талабы? Ооба, туура керек, жайгашышы боюнча. Мен көргөзсөң да барбайт. Дарыгердин бөлмөсү барбы ал жерде? Дарыгердин бөлмөсү деген андай деген 201 андай деген талап жок. Анда Эмне үчүн бүгүнкү күндө ошо мекемелерде
санитардык эпидемиологиянын экспертизасы, жыйынтыгы, нормалары, баягы киргенде зал ожидания болушу керек. Андан кийин кол жуучу жери, өзүнүн туалети, өзүнүн ошол доктордун бөлмөсү, жана башка деген талаптар бүгүнкү күндө жокко чыгып кеткен баары. Талаптар бар. Ал талаптар жалгыз процедурныйга каралган эмес. Дагы жала айтып коеюн. Ал жалпы дарылоо алдын алуу мекемесине каралган. Түшүндүм, ошол жерде дарылоо атат да. Дарылоо алдын алуу мекемесине каралган. Түшүндүм. Ал жер дарылоо алдын алуу мекемеси. Ал жерде айтып атам дагы жол. Тиш доктору бар, кыргызча жалпак тил менен айтайын. Тиш доктору бар. Жок, мен жана талаптарды эле сурап атам. Бүгүнкү күндө талап бар, күчү барбы? туалети дагы бар ал жерде. Тиш докторунун кабинети дагы бар. Кичинекей коридору дагы бар. По-моему, жок, коридору жок. Дат немен албады. Мынакей. Көрдүңүзбү? Эмеге келтирсе болот Мен да. айтып коеюнчу ошончо Алайын. как эксперттер бары, мен айтайын өзүмдүн мнениямды. Сейит Алипбекович айтты. Себеби мен 201 постановлениянын негизинде бир 800 мындай мен жанагы ФАП деп коет го азыр. Эң маленький населенный пункттарга берилүүчү нормалары бар. Ошонун ичинде эң самый требуемый эмелер бар, площадьтар. Сиз айткандай ошол жерде жазылган. Канча площадь болуш керек? Ожиданиясы 10 квадрат метр болуш керек. Мындай кылалычы. Экспертизасы барбы ошонун? Бүгүнкү күндө ал келип документин тапшырган, заявлениясын жазган, бирок ал тилекке каршы врачебный кабинети жок болгондугуна байланыштуу биз бере алган. Экспертиза жок, демек лицензия жок. Жок. Сен жок болушу. Бирок мен ал жерге мен дагы өзүм дагы барып көргөнмүн да, жерде көрүп, анан өзүмдүн сунуштарымды бергенмин. Эгер ошол сунуштарды аткарган боло турган болсо, Экспертиза жок боло турган болсо, иштегенге болобу, ишмердүүлүк жүргүзгөнгө? Жок. Мени кара. Ал жерде айтып атам. Толугу менен алганда мүмкүн теге стоматологиянын эксперт лицензиясы болушу мүмкүн. Мен стоматологияны айткан жокмун, мен процедурныйды айтып атам. Закондан да кылбайт. Мына жерде стоматология, мына жерде процедурный, мына жерде болсо ар бирине бирдей лицензия берилет. Ал аптекадагы аныкы. Ал перешени кылбайт. Бир адамдын эгасы бирдей. Бир кишиники ал аптекалар. Здание бир кишиники. Жок, биз азыр процедурный кабинетти сурап атабыз. Процедурный деле, стоматология деле барды ээси бир адам, туурабы? Анда Алипбекович, бизге ошол буга чейин иштетип келген ошол жерде медицина кызматкери, медсестрайым кайрылды. Бүгүн бири-бирин жазып düşөт. Алипбековичтер менен кантип сүйлөшүштү мен билбей калдым. Мен алар менен кантип санэпидем кызматы менен сүйлөшө албадым. Булар келип сүйлөшө алды. Мени ошондой эле нормада мен иштетип жүрдүм эле, жапты отпечатка кылып келип. Андан кийин 2 күндөн кийин буларга берип койду. Ошол эле кызмат мен кылган ишти кылып атат. Буну кандай түшүнөбүз деп атат? Кандай түшүнүп отурасыздар? Биз аны ал казайын башка да бөлөк да. Биз кандай бирөөдөн алып туруп бирөөгө берип кое алабыз. Сен өзүң билесиң, хозяин ал жерде хозяин өзү билет да. Жок, мен хозяиндин ишин сураган жокмун. Мен ал жерде процедурдун ишмердүүлүгүн сурап атам. Процедурный ишмердүүлүктү мен ушундай иштетип аттым эле. Санэпидемнадзор келди да меникин жапты. Бизге баары сен айтып бердиң ошо кандай болду? Бул хозяин бизге баары. Ал жерде шалар өздөрү бири-бири менен талашып. Сен айтып берсең, айтып берсең билет. Бизде жанагындай процедуралардын лицензиясы жоктор боюнча иш алып барганбыз. Ошондо биздин надзорный отдел барып, баарысына штраф салып, лицензиясы жокторго жаап келишкен. Келгенден кийин бул бала эми биз билбейбиз кандай жол менен эми өздөрүнүн связьдары бар экен, ар бир адамдын билесиздер байланышы күчтүү болсо любой жактан алат. Анан булар жапкандан кийин тиги арендатор бар го, ошол менен договор түзүп, тегиге акчасын берип, колуна мүмкүн өздөрү согласование кылганда чыгып кетип баратканда эле өзүнүн полный буюмдарын сатыптыр. Тегичи законный эле эме кылып кеткен. Анан бул бала андан кийин мага келип заявлениясын жазып таштайт. Таштаган заявлениянын негизинде мен өзү 14 күнүн ичинде жооп берем аларга. Ошол убакытта барып көзөмөл жүргүздүм. Бирок мен действительно врачебный кабинет жоктугуна байланыштуу мен ага бере албайм деп отказ кылдым. Хотя ал жердин площадь помещений бир койкага 12 квадрат метр деп нормада жазылган. Ошол боюнча өзү негизи туура келет. Эми суу, канализация, освещение полностью бар ал жердечи. Вытяжкачы? Вытяжнойдун ал жерде необходимость жок, операция не болбойт. Просто вентиляция болсо болду. Вентиляция барбы? Бар, ал жердин вентиляциясы бар. Болбосо да жасаса болот. Биз немебизди бергенбиз, советибизди бергенбиз. Биз ошондой кылып, эгер сен дедик, дагы бул
жакындаштырсаң нормага, кошумча кабинет кылсаң, зал ожидания кылсаң, пожалуйста, кел кайра карайбыз деп биз жооп бергенбиз. Азыркы учурда бирок документ ала элек. Эми мындай да. Ошондой эле иштеп жатышат. Азыр мен толуктап кетейин. Бул жерде биз жалпы жанагы закондуу эмес иштеп аткан процедурный кабинеттердин баарын жапканбыз. Түшүндүм. Лицензия алган эмес. Бул жөнүндө кан оорулардын алдын алуу максатында мэриянын чыгарып берген чечим токтомунун негизинде иш алып барып бир канчасын жапканбыздар. Жумали Мусакеевич, түшүндүм. Мына Сейиткасым Алипбекович, мыйзам баарына бирдей жазылган. Мыйзам бечарага дагы, кала берсе сиздерге дагы бирдей аткарылышы керек. Ал чоң орун басар болобу, башка болобу мыйзамда андай көрсөтүлгөн эмес. Эми жанагыга келе турган болсок, бир бечара медсестра буга чейин иштеп келсе, аны биз коргобойбуз. Бирок көз жумуп келген да буга чейин, баарыңыздар көзүңүздөрдү жумуп келгенсиздер. Анан ага келгенде көздү ачтыңыздар дагы, сен акмак экенсиң, мына жерлерди сен талапка ылайык эмес экенсиң. Жап деп туруп отпечатканы басып кетесиздер. Дейт ал бечара, макул эми мыйзамды аткарайын, мен мыйзам баарына бирдей болуп жаап коеюн деп кетет. 2 күндөн кийин барса, ал жерге башка киши келет дагы, ошол эле кызматты кылып атат. Анан айтат да кимиле, эмнеге мыйзам буга иштейт, мага иштебейт. Бул кандай адилеттүүлүк дейт да. Сиз туура айтып атасыз. Бирок эми биз буга Кана ошо күчүңүздөрдү азыр бул жерде коргоп атпайсыздар. Анда нормага жооп берет экен, ал 12 квадрат экен, ал эмеси бар экен, ожиданиясы бар экен деп. Жок, ожидание жок. Жаптык эле. Жок. Биз жаап деп азыр эми биз уруксат берген эмеспиз. Пока иштеп атабы, иштебей атабы азыр Биз жаап койгонбуз да эми. Биз уруксат берген эмеспиз да, мындайча айтканда. Анан ал кабинетти башка бирөөгө алып бергенибиз жок. Биз жөн эле жаап койдук. Жаап койдуңуздар, бирок кийинкини неге жаап койбой отурасыздар деген вопрос. Кимди? Кийинки Азыр неге жаптык эле, азыр иштеп атабы? Мен азыр барып келдим ошол жерге. Мен азыр ошол жерди көрүп, акыбалды Биз ушул боюнча тартып иш келдим. алып барып, мына санитардык бөлүмдүн жана заведующий Гүлжан Жолборсунова деген бул баягындай жабылбай отуруп ушундай суроолорго сиз унчукпай калат экенсиз дагы, анан акырындачыңыз. Азыр кечиресиз, сизди түшүндүм. Мен сиздин жообуңузду калчу ушуга, мына иштеп атат бүгүнкү күндө. Мэриянын токтому чыгып, ошол мезгилде ошонун аткаруусунда талап кылганда, рейд жүргүзгөнүбүздө, ошол жанагы сен айтып аткан бечара дедим го. Ошо бечарага туш келген рейд. Туш келип калды ошо бечарага. Ошо туш келген. Ошол убакта ошол иштеген. Биз рейд кылган мезгилде ошол медсестра иштеген. Андан кийин алар өздөрүнүкү разговор. Тигиниши тиги имараттын ээси менен кимисине берди, кимиси менен урушту, кимисине өткөзүп берди, бирөөсү канча сом акча берди, бул алардын проблемасы. Аны бизге сен айтпа, Мен аны айтпайм, ага сиздин укугуңузда жок. Бизге ал жагда киришпейбиз. Биз ким менен канча сом аренда түзүп атат. Сейиткасым Алипбекович, эми мындай манипуляция кылбаңыздар. Сиз анын укугун сизге кантип суроо бермегин. Мен процедурный кабинет сурап атам. Жаап койдуң да, бирөө алып берип койдуң деп атпайсың. Ооба, процедурный кабинет жөнүндө сөз болду. Сен туура айттың эми. Биз анда акыбыз жок, бирөөнү алып бергөндө берип Мына, урматтуу көрөрмандар, урматтуу шаардыктар, урматтуу Ош шаарынын прокуратурасы, дагы бир жолу айтып атам. Урматтуу Сейиткасым Алипбекович, биз ал имаратты сураган жокпуз. Биз имаратты ошол жердеги процедурный кабинетти сурап атабыз. Урматтуу Алипбекович, сиздер барып, биринчи орун басар катары сиз өзүңүз жапканда күбө болуп турсуз. Наркынын ишмердүүлүгүн токтотуп, мыйзамсыз экенсиң, санитардык нормага жооп бербейт экенсиң деп. Экинчи киши ошол эле ишти кылып аткандыгын неге көрбөй атасыз деген суроо берип атабыз. Мен дагы бир жолу айтып атам. Биз күнүгө карап турганга милдеттүү эмеспиз. Мезгили менен рейд уюштурулат. Мезгили менен көрө элек турбайсызбы аны? Проверка уюштурулат. Ошол мезгилдерде болгондо айтабыз. Анан кийин күндө мен карап тура албайм. Ал жерге бирден самурай сайып коюп, бирден эпидемиолог сайып коюп, күндө текшеренгенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Түшүнүктүү. Жок, мен Улукбек муну жетекчи катары мойнума алам. Мен сөзсүз текшерем, сөзсүз. Эгер мыйзамсыз да иштеп аткан болсо дагы жабабыз. Лицензиясы жок экен. Жабабыз муну. Талапка жооп бербейт экен, көрүп келдик. Анан мыйзам баарына бирдей иштесин да. Бүгүн как раз мен 5 минутка да айттым эле өзгө. Дагы кайрадан мурдагы жапкан процедурный кабинеттерибиз незаконно иштеп аткан. Кээ бирлерине мага маалымат түшүп атат, иштеп атат деп. Кайрадан
карап чыгуу, кайрадан текшерүүгө алабыз деп бүгүн эле сөз болгон болчу. Протоколдук тапшырма берилсе керек. Бирок мойну алабыз. Муну сөзсүз жабабыз. Эгер незаконно иштеп аткан болсо, лицензиясы жок, жабабыз. Сөз айланып эле сизге барып калып атат го. Сейиткасым Алипбекович, могу мүрзөлөр боюнчачы. Ошол мезгилде сиз мен бир көтөрдүм эле буга чейин келипчи. Курулуш компанияга мүрзөнүн жанына макулдук берип койгон санитардык зонагачы. Ошол боюнча эмне болуп бүттү ошол? Кайсы жерде? Ленина 901/2. Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын берилген иш кагаздарында эки корутундусу сиздердин кызматкер тарабынан берилиптир. Коомдук саламаттык сактоо боюнча ошол эки корутунда 12 кабаттуу турак үйдүн санитардык аралыгы боюнча билесиз ошол боюнча? Түшүнүктүү. Несин жооп берейин? Ошол санитардык зонага кантип уруксат берип койдуңуздар? Санатстанция бул курулушка уруксат бере турган ишкана эмес. Жок, санитардык зонаны сурап атам мен. Курулушка өтпөй эле Курулушка уруксат бербейт. Мүрзөнүн жанына болобу негизи шаар ичинде? Мүрзөнүн санитардык курулуш зонасы бар. Канча ал? 50 метрден баштап 500 метрге чейин. Ошону сиз бергенсизби? Коюлган. Барынча. Ал жерден макулдук өткөн. Сиз бергенсизби? Макулдук өткөн. Мен качкам ал жерден. Мен макулдук бергенмин. Мен макулдук бергенмин. Эми ал жерден анын проекти үчүн ал жерде жарым гектар жер. Шаарга 40 соток жер. 40 соток жерге бир жакшынака кылып үйдү батырса болот. Анан проектисин келейт иштеп койсо мен күнөөм жок. Бул жөнүндө сиз берип аткан суроо боюнча биз канчалык тергөө органдарына жүргөнбүз, сурактарын бергенбиз барынча. Анан кийин ошойдон жабылып калып кеткен. Билбейм эмне болгон ошойдон түштү. Уларга сурашканбыз. Негизи санитардык зонага канча метрге чейин мүрзөдөн кийин курулуш же имарат салган болот? Мындай, санитардык коруу зонада эч нерсе урулса болбойт деген түшүнүктөн туура эмес болуш керек. Санитардык коруу зонадачы любой объекттин санитардык коруу зонасында уруксат берилген объекттер болот, тыюу салынган объекттер болот. Тыюу салынабы? Анын ар биринен караш керек. Көп кабаттуу үй курганга. Көп кабаттуу үй курганга 50 метрге жакын болсо тыюу салынат. Бирок ал ориентировочный размер деп коет. Санпинде туура окуп, туура түшүнүш керек. Санпинде тиги приложениясында карап алып, мынанча бuyog'i 50 метр экен, мына жерде мына бuyog'i эмне үчүн 50 метр чыкпай калды, же болбосо бuyog'i 100 метр экен, 4-чү класс эмне үчүн 100 метр чыкпай калды, же болбосо 3-чү класс экен, 300 метр болуш керек экен, эмне үчүн чыкпай калды дегенге ага билимдин деле кереги жок. Ошо Ленина 901/2 дарегиндеги 12 кабаттуу үйгө жергиликтүүлөр, ошол жердеги юристтер сиздин атыңызды атып, мурдакы шаардык кеңештин депутаты Алипбековичтин ушул жерге ушундай кылып койгон деген жүйөлөрдү келтирип жүрүштүлөр. Жүйөлөрдү келтирсе, Сиз ал ишке катыштыңыз барбы негизи? Эгерде жүйөгө келтирген болсо, мен бул вопрос боюнча толук кандуу бүт тергөө органдарына түшүнүк каттарын берип келгем. Мындан кийин да мыйзам бузгансызбы же ошо? Мен даярмын бардыгына бергенге барынча. Мен ал жеринде мындай бир Сиз кол койгонсузбу ошого? Сиз кол койгонсузбу? Жок, кол койгон адам башка, биз ал убакта мен зам эмес болчумун. Жок, сиз адис катары. Мен катышкам, мен кол койгон эмес. Ал убакта кол койбойт, кол койгон киши жок азыр. Кол койгон киши коюп кетпеди. Мен кол койгон эмесмин ал жерде. Мен как исполнитель катары аралашып жүргөм. Ошол жерге тиешеңиз бар экен эле. Тиешем бар. Ал боюнча укук органдары ишти жаап койду. Курулуш иштеп атат, даже ал бүтүп калган турат үй. Укук органдары ишти жаап койду. Ал барган билбейм, жаптуу жаппады эмне болгонун. Убагында чакырган, убагында барганбыз, түшүнүк катын бергенбиз. Анан азыр жаап койду, эмне кылып койду, аны мен кабар жок. Багыздыктар эмес. Эми мына ушундай кемчиликтер, ушундай талаптар өзгөчө сиздерде сакталыш керек да. Сиз бүгүнкү күнгө чейин мына мындай да айтайынчы, бул санитардык норманын тиркемесинде санитардык коруу зона мынанча метр болуш керек деген ал окончательный вариант эмес.
Демек 1 метр кылып деле салып кетебиз керек. Ал рекомендательный гана ориентирующий размер, ал окончательный размер эмес. Эмнеге аны Жок, ошондой санитардык норма ошону элеп чыккан. Санитардык норманы ар ким ар кандай трактовка кыла береби аны? жок кыскартса да болот. Кайра наоборот көбөйтүп койсо да болот. Это в зависимости от обстановки. Ушундай деп жазылган. Ал санэпидем кызматтын өзүнүн ыктыярына байланган маселе. Ярдәм эмес, ал процедурный вопростор бар, өзүнөн карайт бүт бардыгы. Жоболордо, положенияңыздарда, функцияңыздарда анализдерди алат, бардыгын көрөт, анан кийин мындай кылат, анан ал эми бизде көп нерсе бар, анан кийин барат, министрликке барып текшерип турган нерсе. сунуштаманы көрсөк болобу агай? Жанагы коллегиянын. Азыр жок, азыр сунуштама азыр жок. Каякта? Отдел кадрда жана уруксат сурап кетти да. Азыр сиздин алдыңызда. Мага электрондук түрүндө бере аласызбы? Неметсем мен келгенде сиз менен байланышам, неметейин. Номериң менде бар, бирок Аны эч ким беките албайт. Беките Алам албайт. десең аны жөнүнө тапшыр. ал проблема эмес. Просто отдел кадр чындап сенин алдыңда уруксат сурап кетти. Бир үйү как раз сунуска түшкөн экен. Буга чейин сиз дагы сөгүш алган эмессизби? Эмне? Мекемеден. Жумушта Эми билесиз эми мемлекет кодексинде жанагындай Мен 40 жылдын ичинде көп эле жол сөгүшөм. жок, могу жакынкы Жок, жакын алган. түшүнүктүү. Анда убакыт бөлгөндүгүңүздөргө, уккандыгыңыздарга жана ушул боюнча бир катар чаралар көрүлгөндүгүнө, Ош шаарынын коллегиясынын жетекчилигине, Ош шаарынын ушул төрагасына, ошол баягы жагдайлар боюнча атайын жумушчу топ түзүп, башка маселелерди текшерип, ушул боюнча бир иш алып баргандыгына рахмат айтабыз. Ушундай ыкчам, тездик менен иш алып барыш керек жана тийиштүү жооптуу кызматкерлердин ишмердүүлүгүн тескеп туруш керек. Бул шаардыктар үчүн, ден соолук үчүн чоң маанилүү. Адан кийин жүздөгөн объектилер текшерүүгө алынды. Түшүнүктүү агай, рахмат. Эми мамлекеттин талабын көрүп атасыздар да, кандай деген талаптар коюлуп атат, кандай деген эрежелерди бекитип атат. Анан бул учурда баягыдай эскиче отуруп алып, кабинетке чыкпай, азыр өзүң көрдүң го, биз жарым жолдон келдик. Жумалим Мусакевич, эми кандай кыласыздар? Мына ошол алишемдиктерди жоюу үчүн, убагында жакшы реакция кылбаган үчүн кызматкерлериңиз алды. Биринчи орун басарыңыз сөгүш алып атса, экинчи жетекчиңиз кызматтан кетип атса, демек кийинки жетекчилерге чоң сабак экен да бул, качан сиз сунуштаманы аткарасыз? Мен уже аткардым сунуштаманы. Азыр биз иш пландарыбызды дагы бүт аткарып, мындай өзгөртүп атабыз. Жаңыча мындай жумуштарды алып барып жатабыз да. Азыр структураларыбызды өзгөртүп атабыз. Башкача мен эми жумушка келгениме чындап эле 1 жылдан ашты. Эми 1 жылда мындай неме болду эми. Демек, түшүнүктүү агай.